Устаз, анан дагы бир мындай суроо. Негизи азыркы заманда дейбизби, азыркы күндө дейбизби, мындай стресс деген аябай мындай популярдуу болуп атат да. Адам башка мындай бир кыйынчылык келет, пендебиз дегендей. Ошондой кыйынчылыктардан, стресстен өзүңүз мындай кантип чыгасыз? Кыйынчылыктан негизи мына бул динди түшүнгөнгө чейин, медресеге чейин ушундай болчу. Неге мен ушинтип жаратып койгон? Неге мен муну кыла албайм? Неге ушул жерде мен кыйнала берем депчи. Ушундай болсонан кийин медресеге окуу жайга кирип, ошол жерде окуп Алланы тааныгандан кийин хайрихи ва шаррихи миналлахи таала деген түшүндүк да. Имандын 7 бутагы бар го. Ошол жакшылык, жамандык Аллахтан дегенди түшүнгөндөн кийин ал адам эч качан жана сиз айткан стресске түшпөй деген да. А бир кыйынчылык келдиби, ошого сабыр кылат. Себеби сабырды Алла Таала Кур'анда Каримде айткан: "Иннама фастагъу билла иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб" деген да. Чындыгында сабыр кылгандардын сообу бул эсепсиз деген да, эсепсиз. А мисалы үчүн намаздыкы, орозонуку, зекет, ажылык, дават бул нерселердин сообу эсептелген болсо, сабыр кылгандардын сообу бул эсепсиз да, эсепсиз. Ошо кандай кыйынчылык келбесин, ал кыйынчылык бул сизге сыноо үчүн. Лияблуакум айюкум ахсану амала. Бул дүйнө силерге сыноо үчүн келди да. Кайсынысы жакшы амал кылат, кайсынысы жаман амал кылат. Ушул кыска убакытта Алланы ыраазы кылып кетеби, же Алланы наразы кылып кетеби? Дүйнөсүн куруп кетеби, же ахиретин куруп кетеби? Деп бизге сыноо үчүн да. Анча-мынча түйшүк келгенде, көйгөйлөр келгенде, ошону Алладан болтат. Бул Алла мени сынап атат деп туруп түшүнгөн адам эч качан ошол стресске, кыйынчылыкка түшпөйт. Ушундай.